Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, кымбаттуу көрөрмандар, ЛТР Билим Илим каналы кесип көрсөтүүсү бул чыгарылышта биз дал ушул музыка тармагында тагыраагы улуттук баалуулуктарыбыз катарындагы белгилүү болгон музыкалык аспаптарды кененирээк үйрөтүү боюнча кесиптин үстүндө иштеген мугалимдин кесип ордусунан кененирээк баяндама катары алып бермекчибиз. Биз турган окуу жай бул Ош мамлекеттик университетинин искусство өнөрканасы. Бүгүн биздер менен бирге болуңуздар. Өнөр баккан жаш таланттарды тарбиялап өстүрүп келе жаткан устат Тимур Курбанали уулу менен биз бүгүнкү чыгарылышта ардактуу көрүүчүлөр улуттук баалуу болгон музыкалык аспаптарды сиздерге айтып бермекчибиз. Амансызбы, Тимур мырза? Амансыз. Дал ушул музыканын тилине түшүнүп, музыкага багыш бакканыңызга канча убакыт болду? Мен музыкага киргенден бери мага бир 10 жыл болуп калды го. 10 жылдын тегереги, 10 жылдын тегереги болду уже. Эмне үчүн бул музыка тармагын тандабадыңыз? Анткени мен үй бүлөмдө ошо музыканттар эми көп болбосо да мен өзүмдүн бир тууган эжелерим, байкелерим учурда музыкага кызыгып, комуз кыргызыбыздын улуттук болгон ошо комузуна кызыгып, үйрөнүп, ошо музыкалык окуу жай бүткөнүнө байланыштуу мен да ошо кызыгым ошодон пайда болду дейм билем. Мен эми эжемден бир аспапты үйрөнгөн болсо, мен эми бир эмес, ошо кыргыздын баардык инструментин үйрөнөйүн деп ошо кызыгып окууга тапшыргам. Үй бүлөдө сиз эле? Жок, үчү бир тууганбыз биз. Үч бир туугансыз, жок, музыкага аралашкан. Музыкага аралашкандардын азыр учурда менмин. Сиз дал ушул музыка тармагынан негизинен ушул улуттук баалуу аспаптарды эмне үчүн тандап алдыңыз? Сиз башка аспаптарга караганда эмне үчүн бул аспаптарга маани бердиңиз? Анткени бул аспаптарды тандаган себеби, бул аспаптар дүйнөдөгү баягы бай аспаптардын бири да. Кыргызыбыздын баягы колоритини, кыргызыбыздын баягы мен кыргызмын деген эменин чагылыштырат да бул аспаптарчы. Мисалы үчүн ар бир аспапты ойногондо өзүнө жараша бир рахаты бар да бунда. Мисалы үчүн комуз ойноп, мисалы үчүн күйлөрдү, ырларды, кара күйлөрдү ойногондо өзүңө бир рахат аласың. Үйлөмө аспаптардан, мисалы үчүн какма аспап, bundan да жана башка кылдуу аспаптар бар. Алар менен жетиген дегенде, алардын өздөрүнүн бир рахаты бар да. Мен ошо кызыккан себеби бул аспаптарды мен үйрөткөндө жана мисалы үчүн өзүм студенттерге үйрөтүп рахат алам да. Мисалы үчүнчү, мисалы үчүн кыргызыбыздын ушундай аспаптарыбыз бар, эмнеге буну биз дүйнөгө көрсөтө албайбыз депчи. Мисалы үчүн дүйнөлүк аспапта, дүйнөдөгүлөр мисалы үчүн өзүнүн аспаптары менен уже Кыргызстанга жеткен да. Биз жеткизсек болбойбу деп, мисалы үчүн мен да ошол аспаптарды үйрөнүп, мисалы үчүн ушул аспаптар менен дүйнөлүк чыгармаларды ойноп дагы дүйнөгө таанытсак болот да. Мыкты сон. Бул жакта аягында үйлөм аспаптардын түрлөрү, анан дагы да болсо комуз, мындан сырткары бул жакта дагы да болсо темир ооз комуз, көптөгөн музыкалык аспаптар турат. Так, бир катардан ойноп берсеңиз болобу? Бир катардан ойноп берейин. Биринчиден сиздерге мына чопочордон ойноп берейин. Бизде чопочор, бул чопо деген топурактан жасалат. Бул да биздин өзүбүздүн баягы мындай айтканда жан дүйнөнүн эргиде турган аспаптардын бири. Ойногон сайын баягы ойногоң келип берет, жана муну үйрөтүш дагы оңой. Оңой үйрөнөсүң дагы да. Бир чалма ойноп берейин. Ушундай бир жандуу бир үндөр чыгарса болот. Мисалы үчүн ырларды Тагыраагы 7ден ашып, ашуун көбүрөөк аспапты ойнойсуз, э? Ойнойм. Мыкты сон. Сизде да мисалы үчүн болгонбу студенттик кезде же болбосо ушул жаатта алектенип келе жатып кээ бир учурда эми албетте ар бир кесиптин үстүндө жакшы жагы анан бир кемчилик жактары же болбосо кыйынчылык жактары болот. Кыйынчылык жактарына келгенде бул кесипти таштайт окшойм, башка кесипке окшойм. Убактылуу токтотот окшойм деп баш тарткан учурлар болдубу? Тыным кылып токтоп калып. Андай учур менде бир эле жолу болгон. Ал учурда кичине мындай айтканда үй бүлө шартка байланыштуу ушундай болуп калган. Мисалы үчүн мен өзүм жалгыз апам өстүргөнүнө байланыштуу ошо 2-курска келгенде ошо апамдан эрте ажырап калганыма байланыштуу мындай өзүмдү жоготуп бергем да. Уже окубайм, уже эмне жашоонун кызыгы жоктой эле элестетип калгам да.
Кийин аны ошол учурда кичине арка тайып кетип бараткан учурда өзүмдүн устаттарым айтып калды. Анан ошол жерде директорлорубуз да чогуу айтып калган, ушул жолдо кетип баратып өзүң таштайба, баары болот деп. Кийин өзүм да бир тууган агам да кийин аркадан дем болуп, күч болуп, жөлөгө таяк болуп, ушинтип акыры окутуп атып бир учур ошондо болгон да. Андан кийин уже окуумду жакшы аяктадым деп ойлойм. Мен өзүм үчүн мен мисалы үчүн азыр көбү дипломго карап калышты да, дипломго мончаке. Мага дипломдо 3 болобу же 2 болобу, мага ал кагаз боюнча көп влиять этпейт да. Бунун баары менин мээнимде болушу влиять этет да. Мисалы үчүн бул аспаптарды үйрөнгөнүм мага жакшы да, баа коюлган ал эми ал биздин устаттарыбыздын баалаган баасы. Мисалы ошондой да, ошондой ойлойм. Бирок менин мээме ушулар кирип, сактап, ушунча ойноп жүргөнүмө мен Кудайга шүгүр дейм да. Бир жолу ушундай случай болгондо кыйынчылык учурда. Сон, ал эми бул музыканын жакшы жактарын айтып калайын. Жакшы жактары көп да, мисалы үчүн буну мисалы үчүн башка аспаптарга окшоп андай көчөдө алып кете албайсың. Буну любой сумкаңа салдың кете бересиң. Зериккен учуруңда алып чыгып ойной каласың. Ойногоңдан нарактан тоодо мисалы үчүн достор менен отурушка барып калганда досторуң да кызыгат да, билбейт да досторуң. Ошол учурдан досторубуз көрүп калды, бул эмне аспап деп калышат. Ошол жерде чыгармаларды ойноп берип койсуң. Муналарды мисалы үчүн чоң ойноолорду ойноп берип койсуң. Мисалы үчүн мен дос балдарым, мектептеги дос балдарым музыкага вообще тиешеси жок да. Аларга мисалы үчүн көрсөтүп койсоң таң калышат да. Эмне деген жөнүп баягы мындай айтканда трубалардан жасап койгонсуңар го депчи. Туура эле, бирок ошондой нерсени жасаган, бирок бул дагы бул үйрөнчөктөргө эметтеген. Чыныгы жасатып келе турган болсоң, муну өрүктүн эмесинен жасаса болот. Өтө аз өрүктөн жасалгандар бар, мисалы үчүн. Өтө кызыктуу нерселер көп да. Кайсы жерге барбагын жаныңда да. Эч жака жок. Үйүңдө да калбайт, көчөдө да калбайт, жаныңда жөн. Уктаганда да жаныңда. Өзүнө тартып турат дейсиз. Өзүнө тартып турат. Сырдашы, жакын дос. Жакын дош, келинчең дейсиң. Ай, баракелде. Сон, дал ушул музыканын тармагынан сырткары эгерде сизге мүмкүнчүлүк келип калды дейли, кайрадан баягы кесип тандоо мүмкүнчүлүгү келип отурат. Сиз кайсыл кесипти тандамаксыз? Мен өзү ушу музыкальныйга тапшыра элекке чейин мен оюмда өзү лётчикке кызыкчумун. Учкуч болчусуз. Учкуч болгум келчү. Учкуч болгуңуз келчү. Анан баягындай негедир эми ар кимде ар кандай кыял болот да. Мисалы үчүн мен асман булуттун үстүндө мисалы үчүн учакта иштегенде жактоочумун да, асманда булуттун үстүндө жүргөндөй каалоочумун. Андан тышкары эми музыкага кызыккан жерим бар болчу, ырдаган жагына кызыкчумун. Эми мага ошо ыр жактан кичине талант бербептир го, бирок Кудайга шүгүр ушул жактан талант бериптир да Кудай. Ошо меники ошо мүмкүнчүлүк бергенде ошо лётчик жакка барат элем го. Учкуч болмоксуз. Учкуч болмокмун. Ал эми бул музыка тармагын тандап калганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Такыр өкүнбөйм. Өкүнбөйсүз. Такыр өкүнбөйм. Мыктысы. Дал ушул улуттук аспаптардан эми келиңиз, калгандарын дагы бир сыйра ойноп бериңизчи. Биз үндөрүн угуп, дагы да болсо бир жагынан таң калалы, бир жагынан болсо. Мына чойнодон ойноп берейин силерге. Бул да манасу. Бизде эми көбүнчөсү Кыргызстанда мисалы үчүн көп эле элдин башы комуздан угуп жүрүшөт үндөрүнү. Кандай уйлат, мисалы үчүн темир комуздар мындай угулуп жүрөт да. Мисалы үчүн рекламаларга кеткенде деле ушул звукта болот да. Бирок негедир ушул аспабыбыздан мисалы үчүн бир реклама кете турган бир чыгарма жок экен да. Анан ошо бул аспаптар мен да өзү кыйынчылык менен үйрөнгөм буну. Өтө кыйынчылык болгон. Булардан мисалы үчүн эң башында үйрөнгөм. Мен 3 жыл дегенде мындай айтканда үнүн чыгарып ойноп калдым да. Атын кандай дедиңиз? Чогойно чоор. Чогойно чоор. Чогойно чоор. Кыргызга гана таандык. Кыргызга жок. Бул да бир мамлекетте бар экен, бирок аларда башкача айтылат экен. Бирок буларда мындай эмес. Булардыкы болгон мындай тегиз болот. Тегиз жеринде эле үйлөй беришет экен. Алардыкы бирок башкача. Аларда 2ден же 4төн эмеси бар экен. Кандай үн берет экен, анда угуп көрөлүчү. Бул чогойно чоор аспабын үнүн угабыз, келиңиздер. Ушундай звуктарды берет. Бул баягы манас учурундагы ойнолгон аспаптардын бири деп
эсептейм. Анткени биздин устаттарыбыз айтып келет, ушуга чейин биздин чоң ойногулар баягы биздин манас аталарыбыз согушка аттанганда, согуштан жеңишке кайтып келатканда баягы бизде чоң дагы аспаптар бар бул жакта. Мен мияка батпай калганына байланыштуу. Ал дагы бир өтө чоң да аспаптар. Доул деген аспабыбыз бар. Андан тышкары сурнай дегендер бар. Керне, жезнай, камыш сурнай дегендер бар. Эми ал аспаптар менде жокко байланыштуу. Мен буюрса жакын алам деп ойлоп атам аларда. Буюрса ошо аспаптарынын арасын толуктап деп ойлойм. Нечтен өзгөчө үн берет экен, Өзгөчө үн берет бул. Бул жакта темир ооз комуз менен жыгач ооз комузуңуз аягына кызыктырып турган учуру. Ушуларды да ойноп бериңизчи. Анда сиздерге темир ооз комуздан бирсе ойноп берейин. Бул темир ооз комуз да айтып коңуз аны. Темир ооз комуз. Бул эми биздин баягы мындай айтканда кыргызыбыздын да бир улуттук аспабы. Өтө назик. Кичинекей эле экен, Кичинекей болгону менен өтө коңур үндүү да. Мындай элге жеткиликтүү үндү жеткирип берет да. Ушундан силерге бир ойноп берейин, Кулакка жагымдуу, анан дагы да болсо бир коңур үндү берген бул темир ооз комуз аябагандай эле сонун экен. Негизинен кичинекей болгону менен, бирок ойногондо анын укканда адам эч калып турбайбы жаңы аябагандай сонун экен. Кийинки аспабыңызды сырын ачалы эми. Бул аспап Кеңсирибиздин аспабы бул кичинекей эле жипчеден турат экен, э? бул да ошону Бирөөнү кармап көрсөм болобу? болот. Мындай кичинекей эле аспап экен өзү. Мындай жыгачтан эле жөнөкөй эле жыгачтан жасалганбы? Жөнөкөй эле жыгачтан жасалган. Өрүк же Жок, өрүк эмес. Бул сары жыгачтан жасалат. сары жыгач. Мындай айтканда эмеден шилбиден жасалат, барбарис деген эмелерден жасалат. Ушул нерседен дагы үн береби? Бул ушул нерседен да үн берет экен да. Мындан да бир кичине эме чыгарып берейин үнүнөн. Бул да ошо темир ооз комузга окшош эле болот, бирок буну ойногондо бул кичине эриң эле коюлат да. Булчу мында тишине такап ойнойт болсо, муну эрине ойнойт. Бул дагы бир кичинекей болгону менен мындай оңой көрүнгөнү менен өтө бул дагы коңур үндөн да жакшыраак. Мындай эс алуу рахатта мындай мисалы үчүн жалгыз бир тоодо жүргөндө үндөр бар го, ошол үндөрдү берет да бул дагы. Ай баракелде, сон керемет. Дал ушул аспаптарда сиз устат катарында үйрөтүп келесиз. Ал эми шагирт катарында окуучуларыңыз окуп үйрөнүп жаткандар азыркы учурда. Анан дээрлик жаштардын бул биздин музыкалык аспаптан алыстап кеткен жокпу деген суроо жаралат да. Негизинен кызыгуусу кандай? Кызыгуусу кандай десем, учурдагы эмесин айткан болсом, бир 70ке 30 да, 70% кызыгуу, 30% кызыгуусу жок. Азыркы жаштар көбү баягындай эси борбордо боло турган болсо, Бишкек шаарында болгон болсо, ал жакта өтө өрчүшкөн да. Мындай нерсечи кызыгуу да мындай жеткиликтүү да. Анан биздин ушу экинчи борбор Ош шаарында 3000 жылдык тарыхы бар областта. Мисалы үчүн бунун таралышы кичине мындай жеткиликсиз да. Анткени буга чейин бул жакта мындай аспапта ойногон мугалимдер аз болгон да. Ченемде бир эко алдына дагы чопочорду билген, мисалы үчүн биздин чоң бир агаларыбыз, абаларыбыз ойноп келген да. Анан азыркы учурга келе турган болсок, азыр эми күчөп келатат бизде Ош областында.